Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына дагы бир Аллахтын каалоосу менен насип кылып, дагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул жума намазына басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди, ката кемчилдиктерибизди Аллах Таала өзү кечирсин, ырайымын алган пенделердин катарына кошкон болсун. Бүгүнкү жума баяныбызда биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген риваят кылынган кээ бир сахих хадистерден окуп үйрөнөбүз. Аиша радhiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفدوا إلى ما قدموا رواه البخاري. Бұл хадисте имам Бухари рахимахулла риваят кылган Айша радhiyallahu anhaдан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бұл хадисте риваят кылат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: өлүктөрдү сөкпөгүлө. Өтүп кеткен адамдарды, бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдарды, өлүп кеткен адамдарды сөкпөгүлө. Анткени алар өздөрү жасап өткөн нерселерине жетишишти. Жакшылары болсо жакшылыкка жетти, жамандары болсо азапка душар болушту дейт. Мындайча айтканда, жакшы инсан болгон болсо, ошол кабырында, кабыр жыргалчылыгына ошол Аллах Таала тарабынан уада кылынган жакшылыктарга жетти. Эгер жаман инсан болгон болсо, ошол кабырында азапка, ошол жамандыктарга душар болду деген. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүктөрдү сөккөндөн, аларды акарат кылуудан кайтарды. Анткени алар бул дүйнөдө жасаган иштеринин акыр акыбеттерин тиги дүйнөдө көрүп жатышат. Алар бул дүйнөдө жакшы инсан болгон болсо, ошол жакшылыгынын акыбетин ошол кабырда көрдү, акыбети жакшы болду, ажыр сыйлыгына, соопторуна жетти. Эгер жаман болушкан болсо, эгер жаман инсан болгон болсо, Аллах Таала тарабынан уада кылынган, айтылынган азаптарга жетти. Ошондуктан биз эч кимди же баланчыны сен тозоксуң, же сен бейиштиксиң деп үстүнөн өкүм чыгаруубуз дурус эмес. Бул нерсенин өкүмү бирөөнү бейиштик кылуу, бирөөнү тозоку деп өкүм чыгаруу, бул Аллахка таандык болгон өкүм. Имам Тирмизи рахимахулла риваят кылган хадисте Мугайра ибн Шубадан төмөнкү хадис риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла тасуббул амват фатузул ахья". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте айтты: өлүктөрдү сөкпөгүлө. Өтүп кеткен адамдарды сөкпөгүлө. Тирүүлөргө зыян берген болосуңар деп айтты. Анткени эгер кайсы бир өтүп кеткен адамды, бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамды ошол сөгө турган болсо, ал тууралуу жаман сөздөрдү айта турган болсо, анын жакындары бар, балдары бар, туугандары бар, жакындары бар, ошолор капаланып калат. Жана мунун натыйжасында жакшы акыбет алып келбейт. Мунун натыйжасында коомдо өз ара адамдардын ортосунда жек көрүү, душмандашуу деген нерсе пайда болот. Ал эми өлүп кеткен адамдардын жакшы тарабын айтуу
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл нәрсені шариат қылды. Айша енемізден келген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ла тазкуру халкакум илля би хайрин." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Сілер өліп кеткен адамдардың жақсылықтарын ғана айтқыла" деді. Жақсылықтарын айтқыла деп айтты. Бухари Муслимде риwayat қылынған хадисте Анас ибн Малик радиаллаху анхудан төменгі хадис риwayat қылынады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдынан бір жолы жаназа өтіп қалды. Мынау шол адамдар жақсы деп айтышты. Жақсы адам деп мақташты, ал туралы жақсы сөздерді айтышты. Ошонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам важип болды деп айтты. Жана дағы бір жолы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдынан бір жаназа өтіп қалды. Адамдар ошол адам туралы жаман адам эле деп мына жаман сөздерді айтышты. Ошонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ошол жаназаға қарап важип болды деп айтты. Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам эмне үчүн бул эки жаназаға важип болды деп айттыңыз? Мунун себеби эмне деп сурады. Ошонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жооп берип айтты: "Силер bir kişini жақсы деп күбөлүк бердиңер, бейшаға важип болды. Ошол жақсы бойдан кетти. Силер bir инсанға ошол жаман деп күбөлүк бердиңер, тозок важип болгон бойдан жаман бойдан кетти" деген экен. Антум шухадау лиллахи фил ард. Силер жердеги Аллахтын күбөлөрү болосуңар деп айтты. Ар бир инсан бирөөнүн ысыгына, бирөөнүн суугуна, бирөөнүн жакшылыгына, бирөөнүн жамандыгына күбө. Ошондуктан амалдар акырына карап туруп бааланат. Мындайча айтканда, акырына карап туруп барат. Кимдин кандай жашагандыгы, кандай инсан болгондугу жаназасында көрүнүп калат. Мына ошондуктан акыр акыбетибиз жакшылык менен бүтсүн. Мына ушул нерсеге аракет кылалы. Бұл хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам bir адамды жаман деп айтышқанда аларды қайтарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтарады. Өлік туралы жаман сөз айтудан эми жогорку хадисте өлүктөрдү сөгүүдөн, аларды акарат кылуудан кайтарды. Эми кайсы учурда гана өлүп кеткен адамды сүйлөсө болот. Эгер ошол инсан мусулмандарга зыян берген, мунафык болгон болсо, исламга зыяны тийген болсо, жана ошол мусулмандарга зыяны көп болгон болсо, мунафык болгон болсо, динде жок бидат иштерди тараткан инсан болгон болсо, жана же фасык, же бузуку инсан болгон болсо, ошол инсандын жамандыгынан эскертүү максатта ошол инсандын не артынан сүйлөсө болот. Ал тууралуу сүйлөсө болот. Эми жөнөкөй, эми бул инсандын артынан сүйлөнгөндүгүнүн себеби анын жамандыгынан эскертилет. Кээ бир адамдар тирүү кезинде жамандыгы көп болот. Анын колунан, тилинен мусулмандар зыян тартат. Исламга көп зыян келтирет. Анан ошол инсандын жамандыгы өлүп кеткенден кийин да уланат. Мына ошондо ошол инсандын бузукулугун, жамандыгын, динге киргизген бидат иштерин ошол айтып, ошол инсанды айтып, сүйлөсө болот. Ошол инсанды башка бир мусулмандардан башка бир мусулмандарды анын жамандыгынан эскертүү максатта. Бирок муну сүйлөгөндө дагы пайда зыянын карап, таразалап туруп анан сүйлөйт. Ал эми жөнөкөй катардагы мусулман боло турган болсо, өлгөн мусулман тууралуу, өтүп кеткен мусулман тууралуу жаман сөз айтуудан, аны акырат кылуудан, жана жогору хадисте айтып өтүп кеттик, кайтарылдык. Ошондуктан аалымдар айтат, тирүүнүн гыйбатынан өлүктүн гыйбаты каттуу болот дейт. Мына ошондуктан жаназада дагы мына жакындары сууга киргенден кийин аял болобу, эркек болобу, аял болобу,
ошол жууган адамдар ошол инсандын денесиндеги бир кемчилдигин айтып чыгуу бул тыюу салынган шарият боюнча. Мына ошондуктан ошол бир мусулман аламдан өттүбү, анын жакшы тарабы гана сүйлөнүлөт, анын туура эмес иштери, күнөө иштери, ал тууралуу эмне жаман сөздөрдү айтуу бул шарият боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери боюнча кайтарылат экенбиз. Эми хадистен алына турган пайдалар: биринчи, момун киши адамдарды эмне сөгүүдөн тилин этият кармоосу керек. Көп кемчилдигибиз мына ушул сөөгсүз болгон тилибизден кетет. Мына хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаман сөздөрдү айтуудан, бузук сөздөрдөн айтуудан мына момунду кайтарган экен. Момун инсанга жаман сөздөрдү сүйлөө, уят сөздөрдү сүйлөө, мындайча айтканда такыр жарашпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте айтат: "Лайса муъмин бит-та'ни вал-лa'ни вал-фахиш вал-бадил." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Момун киши адамдарды айыптоочу болбойт" дейт. Бирөөнүн айыбын дайым артынан жүрүп, телефонго тартып жайуучу болбойт. Жана лаанаттоочу, каргыштоочу болбойт. Эртеден кечке эле каргыштаган болбойт, каргыштагандан да кайтарылдык. Жана бузук сөздөрдү сүйлөп, акараттоочу, уят болгон сөздөрдү сүйлөбөйт. Жана момун мусулман киши уятсыз болбойт. Момун киши уялат. Бул хадис сахих хадис. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам момун кишини ошол айыптоочу болуусунан, жана лаанаттоочу болуусунан, жана бузук, жана акараттоочу, жаман сөздөрдү сүйлөгөн, уят сөздөрдү сүйлөгөн, уятсыз инсан болуусунан кайтарды. Ошондуктан момун киши лаанаттоочу, бузук сөздөрдү сүйлөөчү, айыптоочу, мындайча айтканда уятсыз инсан болбойт экен. Ибн Рушд рахимахулла айтат: эгер тирүү мусулман ошол сөгүү менен капалана турган болсо, кала берсе, мисалы үчүн бир инсанды өтүп кеткен жакыны адамдар тарабынан сөгүлө турган болсо, жаман сөздөр айтылган турган болсо, жанагы айтып өттүк, тирүүсүнө зыян берет деп. Эгер ошол бир өлүктүн артынан сөз кылына турган болсо, сүйлөнө турган болсо, ошол капалана турган болсо, анын жакыны капыр болгон болсо дагы сүйлөгөнгө болбойт. Мисалы, бир адамдын ошол капыр бойдон өткөн, бирок анын баласы исламды кабыл алган. Эми ошол атасына капыр болгон, атаң капыр болгон деп, тигинде мындай деп, ал тууралуу жаман сөздөрдү айткан болбойт. Буга далил Икрима радияллаху анху, бул кишинин атасы Абу Жахил эле. Абу Жахил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каттуу душмандык кылган, сахабаларды аябай каттуу кыйнаган, исламга аябай каттуу душман болгон ашыл Абу Жахил. Ушунун баласы Икрима радияллаху анху, ушул киши чоң сахаба болгон. Ушул Абу Жахилди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баласы ошо Икрима болгондугу үчүн атасы исламдын душманы болсо да, ошол сахабаларды, мусулмандардын душманы болсо дагы, баласы капалануусу мүмкүн деп ушул кишини сөгүүдөн кайтарган. Мына ошондуктан инсан бул орундарда акыл калчак, кичине ойлонуп, пайда зыянга карап туруп, анан иш тутуусу керек. Эми бизде бир мусулман киши бир чоң күнөө менен өлгөн болсо, мисалы арак ичип өлгөн болсо, же бир чоң күнөөнү жасап өлгөн болсо, анын күнөөсүн тоодой кылып көтөрүшүп жайып жиберишет. Бул зынакор, же бул алкаш, мынтип эми мусулман болуп өлгөндөн кийин эми мунун күнөөсүн жаюу дурус эмес. Ошондуктан бир мусулмандын жакшы жаман тарабы болот. Балким анын жакшы тараптары бардыр, балким тооба кылгандыр өлүмүнөн алдын, ошол гаргарак тартып калуусунан алдын, жаны чыкканга чейин ошол ичкен арагына, кылган зынасына тооба кылгандыр, кайдан билебиз? Ошондуктан иннал хасанат юзхибна сайyiat, дагы бир жакшы бир иштери бардыр.
Чындыгында жакшы иштер жамандыктарды кетирет дейт. Жакшы иштер жамандыктарды кетирет дейт. Эми ислам дини мына ушундай жеңил дин. Жакшылыктын жамандыкка таасири бар, жамандыктын жакшылыкка таасири бар. Жакшы иштердин жаман иштерге таасири бар, жаман иштердин жакшы иштерге таасири бар. Мына Аллах Таала бул аятта жакшы иштер жаман иштерди кетирет дейт. Жамандык жасабаган, ошол колу буту, тили күнөөгө батпаган, түшпөгөн эч бир инсан жок. Бар инсан каталашат, баарыбыз күнөөгө жол беребиз. Баарыбыз күнөөкөр инсанбыз. Мына ошондуктан инсандын жакшы иштери жаман иштерин жууп кетет, өчүрүп жиберет. Жана ошондой эле инсандын жаман иштери жакшы ишин мындайча айтканда өчүрөт. Мисал үчүн, бир инсан Аллахка шерик кошо турган болсо, мына ол ширк. İnsanın жаман иште, жакшы иштерин өчүрүп жиберет. Мына валайна шракта ла яхбатанна амалук. Аллах Таала кыйык Куранда айтат, мына о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир ширк келтирип койсоң, амалдарың күйүп кетет дейт. Валау ашраку ла хабита анхум ма кану ямалун. Пайгамбарларга айтылынды бул сөз, бул аят. Эгер алар шерик кошо турган болсо Аллахка, ошол амалдары жок болуп кетет дейт. Мына ошондуктан мына ширк жамандыктын эң башаты мына ушул ширк. Инсандын намазы болсун, орозосу болсун, ажылыгы болсун, бүт иштерин жок кылат. Өчүрүп жиберет, күйдүрүп жиберет. Буга бир мисал үчүн бир кишиге Аллах Таала 80 жыл өмүр берди. 80 жыл өмүр берди же 90 жыл өмүр берди. Ушул 90 жылдык же 80 жылдык өмүрүнүн аралыгында ал намаз окуду, 5 убак намаз окуду, кала берсе жакшы иштер жасады, ажылыкка барды, орозо кармады. Анан өлүмүнө аз калган убакытта, аз эле калган убакытта анан аруактардан жардам сурады, же Аллахка бир нерсени шерик кошту, же дуа кылганда өзү менен Аллахтын ортосуна бир нерселерди ортомчу койду. Мына ушунда ширк ишти жасады. Ошонун бардык амалдарын күйүп кетет дейт алымдар. Мына ошондуктан инсан этият болуубуз керек. Мына ушул хадистен алына турган кыскача пайдалар мына ушул. Кийинки хадис عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Bu hadis Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette: "La tec'alu buyutakum maqabira inne şeytana yenfiru minel beytillezî tuqra'u fihi suratul Bakara." İmam Müslim rivayet kılan hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste aytıp jatat. Siler үйлөрүңөрдү кабырстанга айландырып койбогула дейт. Кабырстанда намаз окуганга болбойт. Ал жерде 5 убак намаз окуганга бир намазды окуганга болбойт. Бир гана кээ-бир себептерге көрө ошол кайсы бир инсан жаназасыз көмүлүп кала турган болсо, ошондо гана анын жаназасын окууга, ошол жерде кабырстан ичинде жаназа намазы гана окууга уруксат берилет шарият боюнча. Ал эми башка ибадат кылганга болбойт ал жерде. Эми силер үйлөрүңөрдү кабырстанга айландырып койбогула дейт. Эми кабырстанда эч ким ибадат кылбайт. Чындыгында ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөрдү, мына ибадат кылынбаган үйлөрдү кабырстанга салыштырып жатат. Чындыгында шайтан дейт, Бакара сүрөсү окулган үйдөн качат дейт. Хадиске кыскача түшүндүрмө берсек, Kur'an tilavat kılууda, Kur'an okuuda köptөгөн жакшылыктар бар. Kur'an бул берекелүү китеп. İnsan Kur'an окуйт экен, Kur'anга амал кылат экен, жашоосу берекеге, жакшылыкка толуп кетет. Kur'an жүрөктөрдү тынчтандырат. Үйдө окулса, үйдөн шайтанды кууп жиберет. Өзгөчө эгер Бакара сүрөсү үйдө окулуп турса, мусулмандын үйүндө Kur'an окулуп турулса, ошол үйдө Аллах Таала эскерилип турулган болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөрүңөрдү кабырга айландырып койбогула деп атат. Үйдө Кур'ан окулуп турулса, намаз окулуп турулса, ошол үй тирүү дегени, ошол үйдөгүлөр тирүү дегени. Ал эми үйдө Кур'ан окулбаса, Аллахка ибадат кылынбаса, ошол үйдөгүлөр өлүк дегени. Мына ошондуктан үйдө Кур'ан окулса, үйдө тынчтык, бейпилчилик, береке, жакшылыктар болот экен.
Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üylörüңөрдү kabırstanга aylандырып койгула dedi. Endi bundan maksat üylörüңөрдө nafil namazdарды жана Kur'an okup turgula, Bakara suresi okulgan üyge şeytan kirбейт деп айтты. Şeytan kire albaydı eкен. Эми musulman kişi oşol meçitteki ibadatынан же өзүнүн жалпы ошол Аллах Таала буйруган ибадаттардан bir azırak bir nasibeni bir bölüktü üçün ajıratat. Misal üçün farz namazlar erkekler üçün ne? Meçitte okulusu gerek. Erkek kişi azan aytılgandan keyin oşol 5 vakit namazga cemaatga çıkkanga hareket kılууsu gerek. Al endi nafil namazlarda, sünnet namazlarda үйдө okugan dagı bu sünnet bolup sanalat. Sahabalar sünnet namazlarda үйдө okuşkan. Sünnet namazlarda үйдө okusa da bolot, meçitte okusa da ne bolot? Biz endi köpünçө meçitte okup adatlanıp kalganбыз. Bul dele şariatка karşı nerse emes. Бирок sünnet namazlarda үйдө okusak bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne sünneti bolot. Sahabalar mına uşunday kılgan. Эми kaysi bir үйдө şeytan kaçat eken Bakara suresi okulsa, Bakara suresi bul bereke. Bul jakşılık. Jana başka bir hadiste aytat, kim Bakara suresini okup жүрсө, sıyıkır agan ne eş nerse kıla albaydı. Bunday aytkanda tasir bere albaydı. Эми kebirler okuganды bilbeybiz dep aytuusu mümkün. Azır mına Allah'tın mına rahimi menen mına bir top jеңилдеп kaldı elhamdülillah ilim. Bir ele bassanız var nerse kol astınızda dayar bolup turat. Эми ошол telefondu çukugandı, oşonu bar özдөштүргөндү barыбыз жакшы билебиz. Эми өзүбүз Kur'an-ı Kerim'de okuyup үйрөнүп алсак өзүбүз үчүн эле жакшы. Бул береке жакшылык. Эми ким билбегендер болсо, ошол telefonundan эле YouTube'га кирип же бир нерсе ошол Bakara сүрөсүнү коюп койсо дагы үйгө боло берет. Анан коюп койгондон кийин укканга дагы аракет кылуу керек. Эми билбейм дегендер болсо күн сайын бир тамгадан үйрөнсө дагы, эки тамгадан үйрөнсө дагы үйрөнүп алат Kur'an-ı Kerim'de окуганды. Mına үйдөн şeytan kaçat dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresi okulsa, эми şeytan bizge düşman ekenini mına şu hadisten dagı açık mına düşman ekenligini bilsek bolot. Эми bu Bakara suresi tuuralı bir topta hadisler kelgen, bunun fazileti tuuralı inşallah Teala anı başka bir cumalarımızda, cuma bayanlarımızda aytabız. Keyingi hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواه مسلم. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan tömönkü hadis rivayet kılınat. Çındığında Allah'tan elçi sallallahu aleyhi ve sellem aytta, kimnin koşnası anın jamandıklarının esen aman bol bolsa al beyişke kirбейт dedi. İmam Müslim rivayet kılan hadis. İslam dini koomduk жашоодо tınç, bepil жашоого adamlardı tarbiyalayt, jana bul nersege adamlardı çakırat. Oşonluktan koomda tınçlık boluş üçün adamlar özara bepil tınç жашоолору üçün oşonluktan adamlardı ne? En birinciden adamlarga en jakın adamlar bolgon adamlardı bir-birine tuura jana jakşı mamilege kılууdan İslam oşondan tarbiyalap adamlardı çakırat. Эми insanga bul жашоодо en jakını oşol kala berse үйгө тийип турат, дуалына тийип турат, бул кошунасы болот. Эми insan көздөн өтүп калса дагы, мындайча айтканда бул ааламдан өтүп калса дагы, o bir областтан келгенге чейинки жанагы тууган уругу келгенге чейинки же акеси же атасы келгенге чейинки же бир жакыны келгенге чейинки иштерде ошол кошунасы аткарып коет. Эми bir жерден 2-3 күн жол басып же bir sutка жол басып келип эгиңди байлаганга чейин не коштан кирип не сени не эгиңди байлап коет. Hem bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşnaga jamandı kılуу bunun akıbeti jaman bolorunu aytты. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jannatка kirбейсиңер degenden keyin bul koşnaga jamandı kılуу aga tınçlık berүү bul çoң күнөө экен. Tövbe kılına turgan күнөө экен. Mına oşolduktan kim
din жамандығынан қошнасы аманда болбоса, саламат болбоса бейішке кірбейді деп отыр. Вал-бавайық дегені, мұның манisi зұлым қылу дегені, жамандық қылу дегені. Ла ядхулул жанната бейішке кірбейді дейді. İslam dininçelik hiçbir din, hiçbir yol mınçalık jogorku dengelde koşnaga jakşılık kılууга buyurgan emes. Bu hakikat. Ona Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kasam içip aytkan. Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. Allah'a ant imanlı bolboyt dedi. İmanı yok dedi. İmanlı bolboyt, imanlı bolboyt dedi. Peygamberimiz 3 yol aytdı. Kıyın, وَمَنْ ya Resulullah dedi. Anan aytıldı, kim imanlı bolboyt? O Allah'ın elçisi dep suraşkanda, قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Oşol koşnası anın jamandıklardan aman esen bolbogan kişi dep aytdı. Yani жалпысынан koşnaga jakşılık kılıp turu kerek eken. Bunu bizge hadis, mına şariat buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpünçe uyda ayallar bolat. Ayallara qarab aytdı da: "Ya nisa'al muslimat." O musulmanlardan ayalları. O muslim ayallar dedi. O musulman ayallar dedi. La tahqiranna jaratun li jaratiha walaw firsan shatin. Bir koşna ayal üçün koydun bir tuyağı bolsa da anı ihsan kılığını tömön sanavasın dep aytdı. Hem azırkı kezde hiç kim tuyak jebese kerek azırkı kezde. Hem tuyak, bir koydun tuyağı mına şunu dağı jakşılık kılıp kalsın, mına şunu dağı jakşılık kılууdan koşnasına ıra körüydü. Oşol nersenin ne? Tömön sanamasın dep otur. Mına hadiste aytılnat: "Ma zala Cibril yusini bil jar hatta zanantu ennehu seyuwarrithuhu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, Cebrail kelip maga buyura verdi, koşnaga jakşılık kıl dep. Buyura verdi, men akırı oylop kaldım, koşnaga muras kaltıruuda kerek beken dep oylanıp kaldım deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şariat boyunca koşnaga muras kaltırılbaydı. Muras koşnaga mındayça aytkanda birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü menen oşol koşnaçılıktın akısı öte İslamda jogorу ekendigin, öte manilүү ekendigin körsetküsü kele otat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadiste kenet İmam Müslim rivayet kılgan hadis, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ya Ebu Zer, iza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha." O Ebu Zer, eğer şorpokla turgan bolsoň, suunu köyrek kuygun deydi. Ve ta'ahad jiranaka, jana koşnalarың menen bölüşkün deydi. Yani koşnaçılık hakları var. Birincisi koşnaga ziyan berүү bolboyt eken, ikincisi jakşılık kılabız, üçüncüsü jakşı mamilede bolat ekenmiz. Dagı bir ayta turgan nerse, koşna aç otursa, oşol tünü tok avalda uktoo imandan emes deyilmedi. Oşonduktan koşnanın avalынан dagı kabar alıp turuu kerek eken, bul dagı çoğun bir jakşılıklarga, soopturga жетишүүбүзгө себеп чекен. Mına şol kıskası, hurmatly tuğandar, hadislerden alına turgan kıskaça mani mağız mına uşol.